Саламатсыздарбы, кымбаттууларым, сиз менен кайрадан экран аркылуу көрүшкөнүздөн аябай кубанычтабыз. Биз сабактарды улантабыз, жаңы темаларды өтүлгөндөрүн кайталайбыз, бышыктайбыз. Ошо менен эң негизги максат сиздердин койгон максатыңыздарга жетүүгө биздин колдон келген күчүбүз жана аракетибиз, биримибизди жумшап, сиздин максатыңызга ошо жетүү. Ал эми сиздерге өтүлгөн темалар бүт бара программаны тааныш. Эсиңиз болсо биз биринчи I, we, they, he, she өткөнбүз. Анан түдүн I work деп өткөнбүз. Андан кийин me, him, her, when, what дегендер өттүк. Андан кийин why, when, why, what, where дегендер өттүк. Андан кийин into, from, I live in Osh, I go to Osh. Анан тескери суроо бергенде don't you work, doesn't you work дегенди өттүк. Андан кийин убакытты now, later, before, tomorrow, yesterday, AM, PM ошол бүт бара эрежени үйрөндүк. Андан кийин биз өткөндөрүбүз ошондойбу, не так эле? You work, don't you? Сен иштейсиң ошондойбу? Ушуну өттүк. Андан to have, I have, do I have, I don't have, I will have, will I have, I will haven't. Ушуну өттүк. Андан кийин must, I must I must not. Ага чейин to have-тын экинчи вариантын өткөнбүз. I have I have not. I had I hadn't. Ал must-ка келгенде I have to, do I have to, I don't have to. I had to, did I have to, I didn't have to. He has to, does he have to, he doesn't have to деп must-тын экинчи вариантын дагы ошо үйрөнгөнбүз. Анан 80 сөз үйрөндүк. Сөз жаттоонун образ, ассоциация жана кайталоо жолун үйрөндүк. Андан кийин биз үйрөнгөнүбүз 80 сөздү үйрөнгөндөн кийин фонетика, туура окугун эрежесин үйрөндүк. Бүт баарын үйрөнгөндөн кийин анан to-be'ге өттүк. To-be'ни өттүк. To-be'ден кийин бул артиклдарды өттүк. Артиклдарды the, an. Андан кийин кимдин, кимдики деген my, your, анан mine, my, yours, it's, his деген сыяктуу кимдин, кимдики деген суроого жооп берген. Андан кийин Асан спен, pen of Асан. Анан write деге өзгөргөндүгүн ошолорду өттүк. Андан кийин ing-ге өттүк. ing continuous tense-да I am working, am I working, I am not working, I will be working, will I be working ушуну өттүк. Анан there is a pen, is there a pen, there is no pen ушуну өттүк. Анан can, I can, cannot, I cannot, I can, I cannot, I will be able to, will I be able to. Андан кийин may, I am I am not, I will be able to, will I be able to, I won't be able to, I might I might not. Ушуну may'ди өттүк. Андан кийин passive voice өттүк. I am invited, am I invited, I am not invited, I will be, will I be, I will not, I was. Ушуну өттүк. Андан кийин жалпы жыйынтып алдык. To be системасында келер чагында бүт бара эреже дээрлик окшош, эң негизи жана жалпы таблица салып туруп to be'ни бир бышыктадык. Андан кийин perfect tense өттүк. Perfect tense passive voice деген мен чакырылам, үйлөр курулат дегенден. Анан perfect tense өттүк. Perfect tense кыймыл аракетти кылып келип азыр гана бүткөн болсок, кыймыл аракет кылып келип кийин бүтө турган болсок, кыймыл аракет кылып келип буга чейин бүткөн болсок, анда perfect tense болду. Анан perfect tense'ти өткөндөн кийин to do, to have, must, анан perfect tense кылып бир жыйынтыктадык. Ошо менен to be системасы алакаңыз салгандай сиздерге түшүнүктүү болду. Андан кийин эң керек деп предлогторду өттүк. Предлогторду өткөндөн кийин бул акыр темабыз болду. Предлогтордун 4 түрү болот экен. Максат кыймылдын багытын билдирген предлогтор, анан орундукту билдирген предлогтор, анан кийин убакытты билдирген предлогтор, андан кийин максат себеп предлогтору деп акыркы сабагыбыз ушул болду. Ал эми сиздерге берилген тапшырма эмне болгон? Өтүлгөн грамматикалардын бүт баарыгын кайталап, бышыктап, ал эми ошол азыр мугалимиңиз сиз менен өтүлгөн грамматиканын бүт баарыгын ар жерден сурайт. Ага жооп бериңиздер. Жооп берип бүткөндөн кийинки кыла турган нерсе топик. Кандай топиктер берилген болсо, ошо топиктерди диалогторуңуздарда айтасыз. Айтканда доскага чыгып айтканга аракет кылыңыз. Кагаздан карабай, бүт баарыгын өз сөзүңүз менен айтканга аракет кылыңыз. Ошого машыгыңыз, ошондой кылыңыз. Демек топиктериңизди айтып бүткөн, диалогторуңузду айтып бүткөндөн кийин super complement text биринчи сиздер которосуздар. Мугалим которуп берет кыргызчага же орусчага, же жаныңыздагы шериңиз которот, аны сиз кайра аңгысына которосуз. Которгондо эмне кыласыз? Биринчи бул өтүлгөн грамматиканын кайсы бирине түшөт деген суроону коесуз. Экинчи бул учур чакпы, өткөн чакпы, келер чакпы деген суроону коесуз. Андан кийин бул сурообу оң жооппу, тескери жооппу деген суроону коесуз. Анда автомат түрдө табасыз. Текстери которгондон кийин туура эмес этиштерди билесиз. Бирок кез-кезде ошол нерсени мугалимиңиз дагы сурап турат, ар жерден өтүлгөн темалар боюнча сурап турат. Андан сырткары сиздерге кызыктуу болгон маалыматтар убакыт жетип кала турган болсо, түстөр боюнча маалыматпы, кийген кийимдер, кошумча эмнени кызыксаңыз ошол жөнүндө маалыматтарды
сураңыз. Ал эми эчки азыркы тапшырманын бүт баарын мугалим менен сиз сураңыз, бышыктаңыз, баалаңыз. Андан кийин биз кийинки сабакка өтөбүз. Кийинки сабагыбыз бул зат атош деп аталат. Зат атош деген бул ким эмне деген суроого жооп берет. Бул китептин 89-бетинде турат. Барыбыз китепти ачабыз. Бул 89-бетте ким эмне деген суроого жооп берет экен. Мисалы, эпен, мисал келтирейик, a dog, an apple, a map. Демек, булар ким эмне деген суроого жооп берген зат атошго мисал болуп бере алды. Ал эми зат атоштун саналуучу анан саналбоочу зат атоштор бар. Саналуу зат атоштор деген бул 1, 2, 3, 4, 5 деп санай ала турган зат атоштор бул саналуу зат атоштор эсептелет. Мисалы үчүн эпен санай алса 1 ручка, 2 ручка, 3 ручка деп. Ал эми саналбаган кумду, кум шекерди, чачты, сүт, сууну санай албайбыз. Ал эми буларды саналбаган үчүн булар саналбаган зат атоштор деп эсептелет. Эми эмне үчүн саналуучу жана саналбоочу зат атоштор өтүп атабыз. Эмне үчүн зат атоштор өтүп атабыз? Себеби дегенде бул керек болот. Биз сүйлөмдөрдү куруп атканда айталы, саналбаган зат атоштор жекелик санда гана колдонулат. Ошон үчүн биз буну билбей, жекелик сан көптүк сан экенин, саналуучу саналбоочу зат атош экенин билбей турган болсок, ал эрежени саналбаган зат атошко саналуучу зат атоштун эрежесин колдонуп салышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн билишибиз зарыл болот. Ал эми мына саналсак egg car, egg house буну санай алабыз. Ал эми milk, water, sugar буну санай албайбыз. Ал эми зат атоштун кыргыз тилиндеги деле энчил аттар, анан жалпы аттар бар. Энчил аттар деген бул мамлекеттин аттары, жер суунун аттары, адам аттары, ошол бүт баарыгы, планеталардын аттары бул жалпы энчил аттар деп аталат. Фондун аты алышым, мисалы үчүн Дефонд, Десабат фондун аты, Умар адамдын аты, Ош шаардын аты. Бул энчил аттар. Ал эми ошо энчил аттарга кирбегени бүт баардыгы жалпы аттар. Эмне үчүн бул окутулат? Себеби дегенде адам аттарынын алдына артикл колдонулбайт. Ошон үчүн биз буну билишибиз керек. Ал эми жалпы аттарга ошо pen, a book, a book, a dog деп калган сөздөрдүн бүт баардыгы бул саналбаган затташторго, жалпы затташторго кирип кете берет. Ал эми затташтын жекелик саны бар, көп саны бар. Жекелик сан деген бул бир нерсе, компьютер, бир компьютер. Ал эми компьютерлерде эмне алабыз? Эсти кошобуз, computers деп. Mobile телефон, mobile телефонда дешин mobiles. Ал эми laptop, ноутбук деп турган болсок, ноутбуктар дешин laptops деп кетебиз. Charger, зарядтагыч боло турган болсо, chargers, зарядтагычтар. Демек, көрдүңүзбү? Жекелик санда дагы сөзгө көп санды өзгөрүш үчүн эсти кошот экенбиз. Буга чейин да өткөнбүз. Бирок бул жерде бир эреже турат. Эгерде сөз s, 2s, x, ch, sh менен аяктап кала турган болсо жекелик санда буну көп санга өзгөрткөндө биз es мүчөсүн кошобуз. Мисалы үчүн fox деген түлкүлөр десин fox деп кое албайсыз. Foxes деп айтканбыз. Chess шахмат дешин, шахматтар дешин chess деп 3s кылып койбосун, chess деп айтканбыз. Ал эми glass деген айнек боло турган болсо, эми айнектер дешин сиз 3s кылып койбосун, glasses деп өзгөртөт экенсиз. Ал эми эгерде зат атош сөзү жекелик санда y тамга менен аяктап калса, аны көп санга өзгөртүш үчүн ийге өзгөртөбүз. Мисалы үчүн fly city деген шаар дей турган болсок, шаарлар дешин биз cities деп айтканбыз. Ал эми чымын дешин fly дей турган болсок, чымындар дешин биз flies. Не болот? Y ийге өзгөрүп кетет. Бирок бул жер айтат, эгерде зат атош сөзү ошол эле y менен аяктап, бирок анын алдындагы тамга үндүү боло турган болсо, ага кадимкидей эле s мүчөсүн улап кете берет экен. Мисалы үчүн boy деген бала, эми балдар дешин сиз boys деп айткансыз, boys. Toy деген оюнчук, оюнчуктар дешин сиз toys деп айткансыз. Toys деп эле кете бересиз. Анткени атат y-дын алдында үндүү тамга турат, о турат. Эгерде зат атош сөзү жекелик санда f менен аяктап калса, бул ошол көптүк санында v-ге өзгөрүп калат. Мисалы үчүн wolf деген карышкы дей турган болсок, карышкылар дешин биз wolves деп айтканбыз. Life жашоо дей турган болсок, жашоолор дешин биз lives деп коюп өткөнбүз. Lives v-ге өзгөрүп кетет экен. Түшүнүктүү болду да? Ал эми англис тилинде ошо кээ-бир сөздөр бар. Бул азыркы биз жогоруда аткан эреженин эч бирине башыйбайт. Анын жекелик саны башка, көптүк саны башка. Бул мисалы үчүн a man дей турган болсо, бир киши, ал эми кишилерде үчүн сиз mans деп айткансыз, men деп айткансыз. Woman бир аял, woman болсо, бир аял болсо, аялдар дешин сиз women деп айтат экенсиз. Бул women's болуп калбайт экен. Бала болсо child, балдар дешин children деп айтканбыз. Ал эми food дей турган болсок, буттар дешин сиз feet деп айтышыңыз керек экен.
Ал эми англис тилинде кээ бир сөздөр бар, булар көптүк санда гана колдонулат. Мисалы үчүн clothes, кийим. Сиздин бир кийимиңиз болсо да I have clothes дейсиз, 1000 кийимиңиз болсо да I have clothes дейсиз. Бир шымыңыз болсо да I have trousers дейсиз, 1000 шымыңыз болсо да I have trousers дейсиз. Бир товарыңыз болсо да I have goods дейсиз, 1000 товарыңыз болсо да ошол. Сиздер кайчы ошого тийишелүү. Ал эми саналбаган зат атооштор жекелик санда гана колдонулат. Мисалы үчүн water деген суу. Сиз waterге суроо бергенде суулар десеңиздер, суу дей турган болсоңуздар, water боло берет. Мисалы үчүн буга жекелик сандын формуласы келет. Мисалы үчүн it is water дейсиз да. These are waters дебейсиз. It is milk дейсиз. These are milk дебейсиз. Көптүк санды колдонбойсуз. Milks are дебейсиз. Көрдүңүз бе? Waters are very poor, very cold деп айтпайсыз. Суулар муздак деп айтпайсыз. Демек, булар жекелик санда гана колдонулат. Water is, air is, milk is, money is. Money акча дейбиз, бирок акчадагы жерекиштер саналганыбыз менен жекелик санда гана колдонулат. Knowledge, билим. I have, it is good knowledge. Бул жакшы билим. Ал эми hair. Бул не? Жекелик санда колдонулат экен. Демек, биз зат атоошто өттүк. Зат атоош не? Ким эмне деген суроого жооп берет экен. Эпенеодок деп мисал келтирик. Зат атооштун саналуучу, анан саналбагычы зат атооштор бар экен. Саналуучу 1 2 3 деп саналат экенбиз. Саналбагандар ручка көзгө санай алган мүмкүн эместерин мына heya water деп үйрөндүк. Ал эми энчилаттар бар экен, жалпы аттар. Энчилаттар бул мамлекет аттары, шаар аттары, адам аттары. Ал эми ага келбегендин бүт барыгы жалпы аттарга кирет экен. Ал эми жекелик саны көп саны бар экен. Pen, pens дедик. Ал эми көп санды жаратыш үчүн эсти кошот экенбиз. Эгер сөз EKS, S, X, CH, SH менен айтылган болсо, аны көп санга өзгөртүш үчүн ES болот экенбиз. Ал эми сөз жекелик санда Y менен аяктап кала турган болсо, аны көп санга өзгөртүш үчүн E'ге өзгөртөт экенбиз. Cities кылып. Ал эми сөз Y тамгасы менен аяктап, бирок анын алдында тамгы үндүү боло турган болсо, ага кадимки эле S улап кетет экенсиз. Boys болуп эле. F менен аяктап калса, заттуу сөзү көп санга V'ге өзгөрүп кетет экен. Wolves болуп турбу? Ал эми кээ бир сөздөр баш ийбейт экен, мен болуп калат экен. Ал эми кээ бир сөздөр көптүк санда гана колдонулат экен. Clothes, trousers. Ал эми water саналбаган зат атооштор жекелик санда колдонулат экен. Ошо менен биз зат атоош деген теманы аяктадык. Ал эми сиздер мугалим сиздер менен тапшырмаларды сурады, баалады, жоктоду. Ал эми эртеңки күнгө тапшырма өтүлгөн грамматиканы, азыркыга чейин грамматиканын бүт баарыгын бир катар кайталайсыз, бышыктайсыз, кайсыдан такалсаңыз ошону бышыктаңыз грамматиканын. Туура эмес этиштерди аягына чыгарып коюңуз. Андан кийин эркин топик же диалог. Жанагы эле эмелердин арасынан аласыз, ошону тактаңыз. Бүт баарыгын тактап, андан кийин сиздер бүгүн мугалимден сураңыз. Бул What a World деген текст бар. What a World деген биринчи 2 айлык студенттер үчүн What a World деген текст бар. Ошодо текст дагы бар, анын аудио программасы дагы бар. Ошону алыңыз. Эчке сизге копия берет. Ондой копияны аласыз. Ондой текст аласыз. Группада канча болсоңуз ар бириңиз бирден текст аласыз дагы. Билбеген сөзүңүздү үстүнө которуп жазып коесуз дагы. Эртеси күн ошонун копиясын өзүңүзгө алып каласыз. Копия кылып алып өзүңүзгө алып каласыз дагы. Эртеси күнү башка студент менен ошо топикти алмашасыз. Көрдүңүзбү? Ар демек онуңуздар бирден тексттеги жаңы сөздөрдү которо турган болсоңуз, бирден гана которосуз, ал эми калган 9-дунукун сиз колдоносуз. Демек, ошол топиктер аласыз дагы, бир күндүгө бирден текстти, бүт бар жаңы сөздөрдү билип, ошодогу түшүнүктүү пересказ, retailing кылып бересиз, кайра айтып бересиз. Бул аябай кызыктуу, маалыматка бай текст. Ошону алыңыз, анан аудио программасын кошо алыңыз. Кандай сөздөр угулат, кандай айтылат, ошону кошо алыңыз дагы. Ошону мугалимден аудио программасын флешкадан көчүртүп алыңыз. Бул жактан администраторлорго көчүрүп берет сизге. Алыңыз, топикти алыңыз дагы, ошону албетте эртеңден баштап, ошол эркин топикти коюп туруп, ушудан баштаңыз. Андан кийин супер компьютер деген текстти эгер бүтө элек болгон болсоңуз, ошону бүтүрүңүз. Аягына чыгарып, бүт бар жаңы сөздү билиңиз. Аны кийинки сабакта бүт барын бириңизден которосуздар дагы. Ошол андан кийин болушунча өзүңүзгө бир англисче билген досуңуз болобу, кандай бир таанышыңыз болобу,
агаңыз, эжеңиз болобу, эниңиз, карындашыңыз болобу, аңызча билген адам менен болушунча уялбай, тартынбастан аңызча сүйлөшкөнгө өтө бериңиз. Ар кандай, мисалы үчүн, Абдулласын бүлөткө барсаңыз, ал жерде уровень боюнча тексттер бар, кызыктуу, андан алыңыз. Бизде толтура тексттер бар, аны алыңыз. Аудио программалар бар, аны алыңыз. Тынымсыз аракет кылып изледиңиз. Эми буга чейин бир аз убакыт өттү, анча-мынча жалкыланып койгон болушу мүмкүн, анча-мынча сабактардан калып калган болушу мүмкүн. Эми убакыт аз калды, балким 1 ай, 15-20 күн убакыт калды. Эми ушул убакыт ичинде күчтү дагы бир топтоп, энергияны дагы бир топтоп, максаттарды дагы бир жаңылап, аягына чейин чыгарып, күчтүү болушунча топтоп аракет кылыңыз, курсту ийгиликтүү аяктаганга. Ал эми биз колдон келишинче сизге мугалимдер менен биргеликте болушунча жардам берүүгө аракет кылабыз. Аны эмесе кийинки сабакка көрүшкөнчө ийгилик, айткан нерсени сөз түрдө аткарууга аракет кылыңыз, далбада жасаңыз, ниет кылсаңыз, албетте ал ишке ашат. Ийгилик.